İçi mısır. Göngde içi. Na göngde. Mısır içi. Na. Tonop bütküle. Kırgızstanda. Tonop tügötüp, işi ушунун баары урап, кулап, балдардын üstүн басып, анан бир күн жаныңа тынат анан ошондон кийинчи. Новопавловкада мектептин эмнеси салынып атат бул? Кошумча мектеби. Кошумча мектеби, мына кайдыгерлик. Мына кыргыз элим. Могул там, ушул тамдар 1,5 кирпич болуш керек болчу экен. Бирок монтип ортосун бош калтырып туруп, онда мусорларды тыгышкан, ортосу бош мунун. Дагы суу көрсөтөйүн. Бул плитанын ичине суу толуп калып турбайбы? Плитанын ичинде суу бар экен. Суу бар, онун баарында суу бар. Шалдыратып суу акканда ошол жердечи мына. Бул топурак өйдө болчу. Суу куюлуп берип, могу түшүп кеткен. Могу тартып коюңуз. Суу куюлуп берип, могу түшүп кеткен. Могу мындай болчу. Мына суунун изи турат. Мына көрдүңүзбү? Мына Суу куюп шалдыратып суу урган. Биз мына айтканда ден соолугубузга зыян берди да. Мен мисалы сидиң токтобой калды ушундан кийин. Мына бу жерден да суу куюлду, мына могу ным дагы эле кургай элек. Мына 4 күн болду. Могу нымды көрдүңүзбү? О, 4 күн болду, кургай элек дагы эле суу. Ушуга биздин балдар окуйт, анан кантип ушулардын ден соолугу чын болот. Биз балдар үчүн ушулар окусун деп эме кылып атабыз. Биз кызмат кылабыз, бирок ушул гос структура берген адамдардын кылган мамилеси. Мындай жок. Биринчи жолу Биринчи жолу көрүп атабыз. Биринчи жолу. Плитадан суу аккан биринчи жолу көрүп атабыз. Биринчи жолу жашоого. Любой плитаны можно тесттен шалдыратып багат. Рентген тешип көрбөйлүбү? Көрсөтөбү? инструментин баары бекиткен. Бекитет эмеде прорабта. Биздин жумушубуз эмне? Биздин жумушубуздун проводдорун тартыш керек, освещенияларын кылып коюш керек. Анан булар шып алгандан кийин уже биз уже дальше устанавливать начнем. Шеттерин коебуз, уже светтерин подключать кылып беребиз. Болду, ошо биздин жумуш бүтөт да. Бул дубалдарды тешигенде ортосу көңдөй чыгып атат экен, ошолорду көрдүңүздөр дубал тешип аткан? Көрдүк. Көрдүк. Мана көрдүңүз, кладка койгондо ушул кладка биринчиден момундай эме коюлбайт, кладка түз коюлат. Анан мындай айтканда, могу эмеге мындай айтканда качественный эме жок. Укаланып атат. Кээ кармасак, ал сизге азыр мына мону укаланып атат. Бул эми эле куюлган, жаңы эле куюлган болбосо? Билбейм, коюлган, анан үстүнө мисалы тет пенаны атып койгон. Биринчиден Пена болбойт. мындай биринчиден мындай строительный эмеге, бул архитектурный эмеге, гос эмеге туруш эме болбойт бул. Жатпайт. Бул үстүнө жана Үстүнө мынтсең, ортосу не болуп үстүнө чыпалаңды пеналарын эме чыпалаң неметсең, кирпич кулайт үстүнө. Чыдабайт. Бармагыңызды мынтсеңиз кулап кетет могу кирпичче. Мынтсеңиз кулап кетет. Могу постройканы сыноо карабайт, датяка эмнени талышып. Болобу ушундай. Мону карачы, мону тартчы, могу болобу, чакып тыкканда. Бул жана пенопласт. Кудай сактасын, бул жер титиреп, Пенопластта бул болбойт да. баланын башына куласа, ошол баланын башына жаракат болгон болсо, ошого ким жооп берет? Ошол мунучу вопрос. Мындай да. Буякта мындай конкретный контроль кылыш керек да. Бул школа, бул кичинекей балдар окуйт, биздин балдарыбыздын неберелери окуйт ошол жерденчи. Ошон үчүн бул прораб начальник объекттерге баары бир экен да. Тезген бүтүрүш керек экен да, мындай пластинди липтетипчи. Коррупция. Бул өзүнчө эле ойлоп атат го, бир эмне болсо ошо болсун, биз бүтүрүп берели. Бак акча берилет да, удиление кылышат да, казнадан берилет да. Өкмөткө курулатпайбы, бул школьниктерге курулатпайбы бу жерде. Анан бу жерде кургандар мындай совесть менен өзүнүн деле ошо начальник объекттин прорабтын балдары бар, неберелери бар да. Ошолорду өзүлөр бүтүрүп мындай караш керек. Айтасыздарбы, эмне мындай болуп атат? Бул эмне? Айталабыз. Айтсак дагы Сен айтыңыздар. кече мен мына тийбе десек, келе башташты бир аз. тийбе десек, ошо атайын тийди да. Биз ошону мону үзүп туруп өзүбүз оңдодук. Бияка тийгенге жологонго болбойт. Электричество атканда өчүрүлөт, общий эмеде окот, общий эмеден, масштабный эмеден, питаниядан өчүрүп туруп анан кылыш керек. Прорабын өзүнү көрүп турупчу. Мойнуна албайт. Жетер туруп апка көрсөтүңөр, мойнуна албайт. Мойнуна албайт. Мону кошо тартып көрдүңүз эми. Ушу кандай болот эми? О, кандай болот эми? Кандай түшүнсөөр эми? Кандай эми ушуну көрсөңөр? Ушу кандай болот? Бунун асты эмне болгон? Асты кирпичтер ыргып кеткен эмне? Бул чекеси.
siz ар жағын көреліксіздер. Бияққа келіңіздер. Бияққа шоу, бияқта. Можел. Шоу. Оны көрдіңіз еме. Мына бak. Оны қараңыз еме. Бұл башталышы. Бияққа шығып, жақшылап қарасыздар. Мына. Оны қараңыз. Можелдерді қарасын. Бұл қандай түсінсе болады мұны? Жөн эле асылып турат го бул кыш. Ана о қырды қараңыз дем. Мана, чынығы жүзі ашылай мына мусор. Ошу мусорды біз тешіп, көзүбүзгө кирип атат. Көзүбүз аллергия болуп атат. Ошу мусорду толтуруп атышат. Ушул кирпич чыгып атат арасынанчы. Плитанын арасынан да Кирпич чыгып атат. Өзү ойлосоңуздар. Онда плотный лист. Кирпичти кладка койгон мына артасына шов. Болбош керек. Шов болбош керек. Арасы албош керек. Кладка койгон адамдар мына шов калтырбайт. Онда Мына көрдүңүз. плотно жабыштырат. Бул эми ошо кирпичти үнөмдөш үчүн, азыраак кирпич кетириш үчүн ушундай кылып атат да, Мана куйган кирпичин көрдүңүз. Саш керек да. Мана. Ушинтип да кирпич коебу. Бирөөнүн башына түшөт деген ой жокпу мына. Тепсең кетет мына. Жок. Башына тийип кетпей. Аякта эч ким жок, мен көрүп атпайм. Мында Кармабайт мына. Жок. Цементтин качествосы жок. Мына. Шлак. Цемент жок bu yakta. Цемент жок. Gram цемент. Цемент деген көк болот. Көп. Эмне деген цемент? Азыр Шлак. ортосунда мусорларды көрөлүчү азыр бир немени текшер. Бул жерде айып ачы эмес. Кирпичтин немеси жок. Кирпич жөн эле сынат мына. Жок, мен кол менен деле сындырсам ууруп деле. Жок, мына бир кармаган деле. Кирпич, бул жөн эле кам кирпич, Кам жөн эле. Обычный эле мына. Мына. Мен урбайм мына өзүңүз деле көрүңүз. Бирок бул кичине эметип калды. Туура эмес чыгып калды. Мына сынып атат. Ва кирпичтерин деле жарабаган кирпичтер. Мына буттарды деле тата берди. Карашма. Biz mık istep жүрсек, bir жерде калган десек, мык жок. Мыктардын баарын ушинтип ыргытып атышат. Ответственность. Ответственность жок. Без ответственности. Каска жок. Перчатка жок бизге. Перчатка берилбейт мына. Момундай жылаңач кол менен иштейбиз. Колдорубуз жыртылып кеткен. Биринчи күнү эле бутты мына Мына мен бутум ооруп жүрдү 2 күндөн бери. Неден болду буттуңуздар? Бул неден болду? Ошо иштеп атканда каска жок, эмеси жок. Каска жок, бутка түшөт да. Түшүндүңүздөрбү? Мына эме плитага мону койбойт. Плитага мындай коюлбайт. Мына топурак аралашкан ушуну кантип болсун эми? Кум менен Буну деген куюп койгон го? Кум бул ушу. Цемент жок бу жерде мына. Ушу үстүнө эртең окуучуларды өлтүрсө эмне жооп береби ушуга? Мына жанчы болот мына. Цемент ушу кантип цемент? Бул кум жөн эле мына кум жок.